Күн өткөн сайын дүйнө жүзүндө табыгый таза азыктарга болгон талап жогорулоодо. Өлкөдө мындай азык-түлүк өндүрүүгө толук шарт бар. Болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, химиялык жана минералдык жер семирткичтерди колдонбостон айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүчү органикалык күнөскана курулмай болууда. Органикалык дыйканчылык дүйнө жүзүндө эң чоң мааниге ээ. Бул үчүн Кыргызстанда толук шарт бар. Муну менен дыйкандар эл аралык базарларга чыгууга жол ачышат. Органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн алкагында буга чейин тажрыйбалар жүргүзүлгөн. Айыл чарбасынын бул түрү ата мекендик дыйкандар үчүн абдан пайдалуу жана ийгиликтүү экендиги тастыкталган. Эми 3 жылдык долбоордун алкагында органикалык өсүмдүк өстүрүүнүн жаңы багыттары изилденет. Ушул илимий изилдөө иштеринин негизинде алынган сунуштар ошо жерлердеги фермерлерге ошо сунушталмакчы да. Натыйжада ушул сунуштардын жерлерге таратылышы жана илимий изилдөө менен бекитилиши келечекте органикалык дыйканчылыкты өнүктүрүү жана органикалык таза продукцияларды алууда өз салымын сөзсүз кошот деген чоң ишеничибиз бар. Долбоордун алкагында өсүмдүктөрдү молекулярдык деңгээлде кылдат изилдөөгө мүмкүндүк берүүчү атайын заманбап лабораториялык жабдуулар алынып келинди. $200,000 булар жаңы бизге аспаптарды алып беришет, лабораториялык аспаптарды алып берип атышат. Алар эмне үчүн керек? Ошол таладагы алып аткан, иштетилип аткан жерлердин ошолду гумусту аныкташ керек. Калий, фосфор жана башка микроэлементтерди молекулярдык деңгээлде аныкташ үчүн бизге ошондой жаңы лабораториялык аспаптарды алып берип атышат. Адистер белгилегендей, заманбап агрардык өндүрүштө органикалык жашылча жемиштерди өстүрүү пайдалуу. Батыштын соода түйүндөрүндө жашылча жер жемиштер 2 катарга бөлүнгөн, гендик модификацияланган организм кошулган жана табыгый жол менен өндүрүлгөн. Органикалык таза жашылча жемиштер 5 эсе кымбат турат. Адистер ушул багытты өнүктүрүү зарылдыгын белгилешет. Рынок бар. Бирок ошо рынокду ээлеш үчүн бизде өндүрүлгөн органикалык продуктулар ошол биз сата турган өлкөлөрдүн стандарттарына туура келиш керек да. Долбоор ийгиликтүү ишке ашса, жергиликтүү фермерлердин табыгый жер семирткичтерди гана колдонуусуна жол ачылат. Ошондо айыл чарба продукцияларынын сапаты жакшырып, аларды чет өлкөнүн базарларына алып чыгууга мүмкүнчүлүк болот. Бактыгүл Султанбек кызы, Тимур Сыдыгалиев, Ала Той 24.